Oh, gadget. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн Корей алфавитиндеги 14 үнсүз тамганын 13-сүзүн өтүп атабыз. Бул Рим цифрасындагы 2 деп болуп жазылат. Сөздүн башында жазылса да, сөздүн ортосунда жазылса да П деген тыбышты берет. П. Кадимки эле П, анан кийин угулар угулбас Х кошулат. П. П. Муундун түбүндө жазылса, кадимки эле П деп эле окулат. Кана эмесе, өткөн сабактарда кылып эле биз кайталап көрөлү. Сөздүн ичинде кандай жазылат көрөлү. Мына карагыла, бул жерде 4 тамга турат. Кызыл менен жаңы өтүп аткан тамга, көктөр менен өтө элек тамгалар, жашыл менен болсо өткөн тамга. Па до. Па до. Толкун. Анан кийинкиси. Подо. Подо. Жүзүм. Копи. Копи. Бул жерде карасаңыздар, мына өткөндө кече мурдан өткөнбүз К деген тамганы. К анан Х кошулуп жазылат. О'нун үстүнө черточка коюп койгонум, бул О деген тамга тамак менен айтылат, өткөнбүз өткөндө. Кофе. Кофе. Пиано. Пиано. Пианино. Анан кийин пари. Пари. Эйгеле кайра доскага бир сыра карайбыз жалпы жонунан. Анан экинчи катарды окуп баштайлы. Бул кругляшок башында турса окулбайт. Үндүү тамганын астында турса окулбайт. Ылдый жагында түбүндө турса окулат. Яң па. Яң па. Бүгүнкү өтүп аткан тамга П, Яң па. Яң па. Пияз. Сы п. Сы п. Сы п. Суп. Нун. Ны. У. Ны. П. Ё. Б. О. М. Bunun көңчөсүн өтүп турбуз, Нун пёбом. Нун пёбом. Илбирс. 연필. 연필. карандаш. 슬리퍼. 스, ы, ыл. Катарымен турса ыл деп окулат эки тең эле. Анан и, бүгүнкү өтүп аткан П, анан О. Слипо. Слипо. Тапочки, домашние тапочки. Келеми башынан баштап биз сөздөрдү кайра кайталап көрөлү. Мен айтайын, силер менин аркаман кайталагыла. Мен бир аз пауза кылам. Биринчи сөздөн баштайлы. Па до. По до. Кофе. 피아노. 파리. экинчи катарга өтөлү. 양파. 양파. кийинки сөз 스프. 스프. 눈표범. 눈표범. 연필. 연필. 슬리퍼. 슬리퍼.
Бул 14 үнсүз тамганын 13-сү. Мындан кийин 14-сүнө өтөбүз.